Талас областық санитардық эпидемиологиялық борбору жаңы автоунаалы болды. Буга чейин аталган борбордун кызматкерлери 16 жыл мурда берилген Нива машинасын айдап келишкен. 2 айдан бери такыр жарактан чыгып токтоп тургандыгын чарба башчысы Кайнарбек Омаров билдирди. Мынакей бул машина Chevrolet Niva 2007 жылы бизге келген. 2007 жылдан 2023 жылга жер айдап 23 жылы 2 ай мурун коробка раздаткалары иштен чыкты. Жана алдыңкы мосу. Ошо мен 2007 жылдан бери майда чүйдө текуш ремонттор болуп атты. 2 айдан бери ошо гаражга кирдик, ошо ойдон туру. Эми мындан ары эски унутулуп санэпидем борборуна бул жаңы минивен кызмат кылат. Автоунаанын баасы $19,900. Аталган транспорт Россиянын колдоосу менен COVID-19 илетинин кесепеттерин жоюу долбоорунун алкагында өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагына берилген. Унааларды министрлик зарыл аймактарга бөлүштүргөн. Бул автоунаалар бизге өкмөт аркылуу жана биздин саламаттык сактоо министрлиги аркылуу сатып берилип, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ковид илетинде бизде ар бир райондо бирден баягы мындайча айтканда эски машиналар менен эле жумуш алып бардык. Ошол кезде автоунаалардын жетишпегендигине байланыштуу бизде аябай көйгөйлөр пайда болгон. Буга чейин облустун санитарларына атайын вакцина ташууга 2 автоунаа берилген. Эми дагы 7 орунду минивен берилип, шарттарын жакшыртты. Бул жардам аталган кызматтын адистерин шыктандырды. Эми азыркы келген машина бул оперативдик отделдер үчүн. Мисалы биз бир районго барып кетип бир айылга барыш үчүн ошол эле кызматкерлерибиз 2-3 жолу барып каттачык. Азыр мына 6 киши отуруп алып, бир айылдын бүт көйгөйлөрүн ошол жерден текшерүүлөрдү жүргүзүп, маселелерди чечип берет деп ишенип кетебиз. Белгилей кетсек, долбоордун алкагында $3 миллион 107 унаа сатылып алынып, өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагына берилип, аймактарга бөлүнгөн. Анын ичинен 6 транспорт каражаты Талас областына тапшырылган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.